Кошумча орундары даярдалгандан кийин стационарларда кезек күткөндөрдүн саны азайганы байкалууда. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары боюнча 9 убактылуу дарылануучу жай жарандарга кызмат көрсөтүүдө. Алар ар бир райондо ачылып, күнүнө 400дөн кем эмес бейтаптык кабыл алат. Бардык күндүзгү стационарларда ординаторлор жана ыктыярчылар жардам көрсөтүп, шаардыктарды коюлган талаптарды так аткарууга чакырышууда. Кенен Айнура Жанышева баяндайт. Бул убактылуу дарылоочу жайдын ачылганына бир жума болду. Бүгүнкү күнгө чейин пневмония менен ооруган миңдей жаранды кабыл алган. Кайрылгандардын көпчүлүгү вирустук пневмония жана өнөкөт оорусу бар жарандар. Дарыгерлер дене тапты текшерген соң кеңеш беришет. Ага жараша дары жана астма уколдорду жазып беришет. Бейтаптар ошол эле жерден дары дармегин сатып алышып, медайымдарга барышууда. Күнүнө 300, 400, 500дөн бейтаптар бул жака кайрылышат. Биринчи дарыгерден консультация алат. Дарыгердин консультациясын алат. Анан бул жактан капельницалары, внутримышечный инъекцияларын, дарыларын, тамырдын кайсая турган баарын алып кетишет. Шаардын Ленин районунда 4 күндүзгү стационар иш алып барат. Анын ар бири күнүнө 400дөн кем эмес бейтап кабыл алат. Бул көрсөткүч аталган жайлар жаңы ачылганда кайрылгандардын санына салыштырмалуу аз. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органынын өкүлдөрү белгилегендей, бул кошумча жайлардын ачылганына жана адистер ыкчам иш алып барып атканынан кабар берет. Ошондой эле кезек күткөндөрдүн саны дагы кыйла азайганы байкалууда. Анткени кошумча орундар кеңейтилип жатат. Күн сайын кайрылган адамдардын саны азайып баратат. Биринчи күндөр 600дөн кайрылса, 400, 500, 400, 300. Бүгүнкү күнгө азыркы саатта 382 болду. Кече 426 адамды кайрылганбыз. Борбордо мындай убактылуу жайлардын 9 ачылган. Анын бири бул чиркөөнүн жанындагы Навайкананын имаратындагы стационар. 140 орундукка эсептелген. Бул жайда 5 дем алдыруучу концентраторлор орнотулган. Учурда анын экөө бейтаптарга туташтырылган. На сегодняшний день я бы хотела сказать, что у нас Учурда жеке коргонуучу каражаттарда жетишпестиктер бар, бирок шаардык мэрия ыктыярчылар тарабынан камсыздалууда. Күн сайын жардам беришүүдө. Ошондой эле тамак аш жагынан рестораторлор ассоциациясы камсыздоодо. Тоже можно сказать. Бул жайларга кайрылган жарандар ооруларынын түрүнө жана абалына жараша дарыгерлердин көзөмөлүндө 5 күн болуусу кажет. Эгер бейтаптын абалы жакшы болуп кетсе, анда күндөрү кыскарат. Ал эми саламаттыгы начарласа, тамчылатма уколун 10 күндөн ашык убакыт алат. Мында дарыланып жаткан бейтаптар дарыгерлерге ыраазы. Мен уже 3-чү жолу капельныйга келип атам. Биринчи жолу келгенде кыйналып келгем. Капельныйдан оңолуп кеттим. Ошо эң биринчиден биздин өзүбүздүн медперсоналдарыбызга ыраазычылык билдирем. Ушундай кыйын учурда. Бул стационарларга жашаган жери боюнча катталган жана катталбаганда жарандар кайрылып кызмат ала алат. Ал эми биринчи жолу келгендерге ыктыярчылар түшүндүрүп беришүүдө. Белгилей кетсек, ар бир күндүзгү стационарларда ординаторлор жана ыктыярчылар колунан келген жардамын көрсөтүшүүдө. Алар жарандарга өлкөдөгү эпидемиологиялык абал жакшыраарын айтып, ал үчүн өзүлөрүнө жана дарыгерлерге ишенүүгө чакырышууда. Ошондой эле шаардыктарды, санитардык эрежелерди жана беткап режими тууралуу унутпоону эскертет. Нету никакого вируса, нету. Вот эти люди, как говорится. Ушул убакка чейин жарандарыбыздын кээ бирлери ишенбей келишкен. Бирок биз өз көзүбүз менен көрүүдөбүз. Азыркы тапта той топурларды токтотуп, аралыкты сактасак, мындан сырткары коюлган талаптарды так аткарсак, баары жакшы болооруна ишендирип кетем. Условия, правила, которые говорят медработники, дистанция. Күндүзгү стационарлар ачылгандан тарта 8086 бейтап кайрылган. Анын ичинен 6673 астма жана жөнөкөй укол алган. Ал эми 1349 адам медициналык кеңеш, 57си жаткырылган. Бул жайларда 57 дарыгер, 83 медайым, 17 санитар, ошондой эле ординатор, ыктыярчылар оорулууларды кабыл алышууда. Стационарларда 36 дем алдыруучу аппараттар орнотулган. Айнура Жанышева, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.